ислам боюнча көбүнчө зекетти айтат да. Зекетиңер берсеңер байлыгыңар азайбайт дейт. Бирок зекеттин ичинде үшүр деген нерсе бар, садака деген нерсе бар. Мисалы үчүнчү, зекет деген нерсе бул байлыгың бир жыл обеспечение болуп жоголбой турат деген сөз да. Садака деген мына сырттан келген балелер бар го, аны тосот деген сөз мисалы шарият түзүлөт. Бирок үшүр деген нерсе бар да. Бул дыйканчылыктан берилет дейт го. Бирок дыйканчылыкта мисалы үчүн жерге 100 кг будай эгесиң, 2 жылы 1 тонна будай аласың. Туурабы? 1 тонна будай алсаң, ошону 100 кг үшүргө беришиң керек да. Мен оюмча бул акчадан дагы үшүр бериш керек да. Ошол сыяктуу эле күнүнө 1000 сом тапсаң, 100 сом сөзсүз беришиң керек. Теге бир айда 30 000 сом зарплата аласың, 3 000 сомун сөзсүз бериш керек. Үшүр деген сөз бул сен Аллах тараптан тапкан акчаңбы, байлыгыңбы же будайыңбы, картошкаңбы, алмаңбы, бул берекелүү болуш үчүн бересиң. Ошол издеген, көздөгөн максатыңа толук жетиш үчүн. Кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн сырткы мамлекеттерде мына өтө бай адамдар бар да, мен тааныган адамдар. Тапкан акчасынан мисалы үчүн бир жылда 100 000 доллар тапса, 51 000 долларын ошо карапайым элге анан мечит медреселерге берет да. Мен көзүммен көргөн адамдар бар да. Анан эмнеге себеби 51% деп сураса, себеби 50% берсең болбойбу, 30% берсең болбойбу, 20% берсе болбойбу? Себеби 51 дегени 100 000 доллардын ичинен мен көбүрөөгүн 51% көрдүм. Напсын сындырып атат да. 1% болсо да сәл көбүрөөгүн бердим дейт да.